Казакстандын Жамбыл облусунун айрым тургундары 100 гектар жер Кыргызстанга өтүп кетиши ыктымал деп кооптонуп жатышат. Алардын жүйөсүндө казак бийлиги чек ара тилкесин буга чейинкидей 30 метр эмес 100 метрге чейин ичкери көздөй жылдырса 250 гектар жайыт сугат жерден ажырап калышы мүмкүн. Кыргыз тарап Казакстандагы демаркациялоо иштеринен зыян пайда болбой турганын айтууда. Сөз Эленора Бейшенбек кызында. Казакстандын Жамбыл облусу Кыргызстандан Талас облусуна караштуу Кара Буура жана Манас райондору менен чектешет. Ошол тушта казак бийлиги чек ара тилкесин 30 метрден 100 метрге чейин узартканы жатат. Бийликтин мындай чечимине айрым жергиликтүү тургундар нааразы болуп жатат. Алардын бири Халадин Багыспаев мындай дейт. Бул өтө күрдөлүү, өткөн биз ата-бабамыздын ата-бабаларыбыз кеминде 300 жылдан ашык убакыттан бери жайлап жашап келе жаткан жер. Эгер чек ара тилкеси узара турган болсо, сугат жайыт жерлерибиз кемип калат. Биз буга каршыбыз. Кыргызстан тараптан эмес, биздин чек арачылардын ушундай кызыкчылыгы болуп жатат. Кыргыз мемлекетинин азаматтары эмес, биздин мемлекетибиздин чек арачылардын тикелей кызыгуу нелери бар, интереси бар. Жергиликтүү тургундардын айтымында, соңку демаркациялык иштердин негизинде байыркы Дорготандык коргондор жана балдардын лагерлери дагы чек ара тилкесине кирип калышы мүмкүн. Анткени менен Жамбыл облусу хакимияттын өкүлү Мейрибек Паралиев тургундардын мындай кооптонуусуна негиз жок экенин айтууда. Биз азыр жаңа демаркационный комиссиянын кажетті материалдарын барлығын ол кісілер дайындап. Биз азыр демаркациялык комиссиянын материалдарын парламентке жөнөтөбүз. Парламент аны ратификациядан өткөргөндөн кийин президент кол коет. Коргондорда, лагерлерде биздин аймагыбызда эле калат. Айылдыктар чек ара тилкесин жылдырса, ошол жерлер Кыргыз тарапка өтүп кетет деп жөндөн жөн эле кооптонуп жатат. Бул жерлер биздин эле аймак боюнча калат. Болгону биз ал жерлерди биздин чек арачыларга өткөрүп беребиз. Заңды күчүнө киргени бар, бул орундалууга жатады. Казакстандагы соңку демаркациялык иштер боюнча Кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча өкүлү Курбанбай Искендаровдон комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Чек ара кызматынын басма сөзү өкүлү Сажира Чукулоеванын башкартышынча, расмий астананын Кыргыз-Казак чек арасындагы демаркациялоо иштеринен Кыргызстанга пайда зыяны деле жок. 30 метрден 100 метрге жылдырып койду пограничная полоса деп. Но пограничная полоса это не значит, что территорияны алып койду деген сөз эмес алчы. Эч кандай таасир тийгизбейт. Ал деген чек ара маселесин аябай олуттуу маселе. Ал туруп эле жакта эле бир адамдар чечип коюп турчу нерсе эмес. Ал эки мамлекет сүйлөшүүлөр жолу менен чечиле кетчү нерсе. Тем более Кыргызстан, Казакстан чек арасы эч жактарталып аныкталып бүткөн. Эч кандай маселе жок деле. Кыргыз-Казак чек арасы толугу менен такталып, делимитация жана демаркация иштери бүткөн. Бирок мындан 3 жыл мурун чек арадагы Чоң Шына деген жерге байланыштуу талаш чыккан эле. Таласта Казакстандын 4 бурч болуп Кыргызстандын аймагына кирип турган жер Чоң Шына деп аталат. Бул жерди казак тарап 2001-жылы өкмөттөр аралык келишимдин негизинде алган. 2012-жылы эки тараптын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Чоң Шынанын Кыргыз тараптагы учун Кыргызстанга, Казакстанга караган эки тарабын казактарга берүүнү макулдашкан. Жергиликтүү тургундар буга каршы болуп, Казакстандын Жамбыл облусуна кетчү сууну бир канча күн бууп турган. Кийинчерээк бул келишим жокко чыккан болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.